Потому что моя нервная система расшатана. 3 месяца руководство этим человеком привели меня к нервному расстройству, поэтому я вынуждена сейчас находиться на лечении. Бул видео кайрылуу бир күн мурда тартылган. Анда Бишкек шаарынын социалдык секторун караган вице-мэр Айжан Чыныбаева коомчулукка ачык кайрылуу жасаган. Ал кызматтан кетип жаткандыгын айтып, себебин учурдагы мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов менен иштеше албай калганы менен түшүндүргөн. Анын айтымында Кудайбергенов ага сөгүнүп, кыйкырган. Ошондой эле Чыныбаева мэрдин милдетин аткаруучу мэриянын бир катар кызматкерлерин жумуштан кетиргенин айткан. Потому что я не согласна. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу менин катталгучуларым. Мен вице-мэрлик кызматтан кетип жатканымдын себебин ачыктап коюуну туура көрдүм. Мен өз жумушумду жана кесиптештеримди абдан жакшы көрөм. Бирок ошого карабастан тилекке каршы бул кызматта кала албайм. Анткени Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучунун саясаты менен макул эмесмин. Ал киши экөөбүз тил табыша алган жокпуз. Кыйкырып сөгүнгөн киши менен иштешүүгө мүмкүн эмес деп эсептейм. Ал катышкан жыйынга бардык кызматкерлер коркуп аран киришет. Анткени ал киши баарын жумуштан айдап жатат. Бул кесипкө кадам эмес деп эсептейм. Ушундай оор кырдаалда ар бир кадр жетекчи үчүн баалуу болушу керек. Биздин чыгармачылык топ бул билдирүү боюнча Айжан Чыныбаеванын өзү менен байланышканыбызда азыркы тапта дарыланып жатканын жана комментарий берүүгө дарманы жок экенин айтты. Ал эми шаардык муниципалитет вице-мэрдин бул кадамын эмоцияга калтыргандык деп баалоодо. Ошол эле кезде ал кызматын тапшырбагандыгын, иштен кетүү тууралуу эч кандай арыз келип түшпөгөнүн билдирүүдө. Болгону ден соолугуна байланыштуу кыска убакытка өргүүгө чыккан деп билдиришти мэриядан. Бүгүнкү күнү вице-мэр Айжан Адамкалыевна кызматтан кеткен жок. Ал тараптан бизге жумуштан кетүү тууралуу арыз дагы келип түшкөн эмес. Азыр биз бул окуяга өзүбүз таң калып турабыз. Мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Жапарович ага карата добушун көтөрүп, кыйкырууга жол берген эмес. Эч кандай куугунтуктоо жана кысым көрсөтүү болгон жок. Анткени менен мэрияда кадрдык алмашуулар чыны менен эле көп болуп жатканын Бишкек шаардык кеңештин мурдагы депутаты Канатбек Мүзүралиев дагы ырастайт. Ал өткөн жылдын октябрь окуяларынан кийин мэрлер саат сайын алмашып жатканын эске салып, азыркы кала башчынын милдетин аткаруучу жакындарын жанына топтоо аракетин көрүп жатат дейт. Айтымында учурда мэрияда кадрдык тазалоо жүрүүдө. Нариман Тюлеев келди, андан кийин келип Балбак Зарлыков келди, мына азыр Кудайбергенов отурат. Булардын баардыгы милдетин аткаруучулар да. Ана милдетин аткаруучу адамдар дагы бизде ушундай бир норма болуп калган. Эми 1 ай отурамбы, 5 ай отурамбы, 1 жыл отурамбы, өзүмдүн адамдарын коюп кетейин деген негизде да. Тазалыкта деле ошол зам директорду Кудайбергеновдун кишиси келип атат деп туруп, менен заявление жазып алдырып койду деген адамды да уккам. Эми ал кишилердин неси так маалымат билгиңиздер келсе, ошол Алда Шүкүров Марат деген жигит бар. Ошол киши дагы мен ошол жаңы ИО мэрдин адамы келет деген жоолор мен алып койду деген уккам да. Ошондой эле Мүзүралиев жетекчилик кызматтагылар кадрдык дайындоолор менен алек болуп жатканда шаарда кайнаган иш токтоп калып жатканын белгилейт. Ошондуктан мэрия интрига менен алектенүүнү токтотуп, кесипкөй адистерди тартуу менен ишке көңүл бурушу керек дейт жарандык активист Расул Тюлеев. Айтымында бүгүнкү оюндар ишти билген кадрларды эмес, жетекчилердин сөзүн эки кылбагандарга артыкчылык берилип жатканынан улам болууда. Кандайдыр бир себептер менен ошол мыйзамдар иштебей атат. Анткени жетекчилер ар кайсы мындай шылтоо табып туруп тазалоону баштап ошону кылышат да. Эмнеге? Анткени ар бир жетекчи өзүнүн мындай жеке саясатын жүргүзөт да. Бул дайыма эле мамлекеттин саясатына дал келеби же келбеби бул чоң суроо да. Эске салсак, өткөн жылдын октябрь айынан бери Бишкек шаарынын башчысына убактылуу бир катар жетекчилер келишти. Бактыбек Кудайбергенов мэрдин милдетин аткаруучу болуп февраль айында бекитилген. Белгилей кетсек, жаңы күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык кала башчысын эми президент гана дайындайт. Чолпон Бешилен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.